28 майда өтүүчү Жалал-Абад шаардык кеңешине аттанган партияларда бул ирет бир аз өзгөрүүлөр бар. Бирок талапкерлердин басымдуусу 7-чакырылышта шайланган депутаттар. Мындан улам шаар тургундары жергиликтүү кеңештин депутаттары жыл башындагы көрүнүштү кайталабайт деген үмүттө. Анткени кайрадан өтүүчү шайлоо бир топ иштерди артка сүрдү. Ал ортодо партиялар тарабынан бул ирет болуучу тандоого карата да убадалар түркүн түрдүү айтылууда. Мектеп салып, жаңы жумуш орундарын түзүп берүү өңдүү убадалар айтылып, бирок сөз түрүндө гана калган учурлар орун алган. Андыктан бүгүнкү күндө партиялардын платформаларына шаар тургундарынын ишеними солгундап калгандыгы байкалат. Кайрадан шайлоого барган партиялардын платформаларынын негизи шаарда ар тараптуу өнүктүрүү, бирок буга чейин да шайлоолор болуп келген. Буга чейин да сүт заводдорун куруу, жаңы жумуш орундарын түзүү өңдүү убадалар айтылган. Бирок алардын баары эле иш жүзүндө аткарылган жоктугун шаар тургундары айтышат. Алардын бири ар түрдүү убадалардан көңүлү калган Жоробай Ахметов. Туылған балдарга 50 000 берем сүрүш киргизип, 50 000 сөйүнчү пулу берем деп ваада бергенди. 50 000 эмес, 50 тиынам жок. Гормон заводду жүргүзөмүн, молочный завод кылып жүргүзөмүн деді. Уям жок, иштебей атат. Иш жайларын жаратам деп, иш жайларын завод фабрикаларын жүргүзөм деді. Жок. Bu hazırki kaysı partiye içerisine bilmeysin. Vada bir vatat, no işe yok. Негизинен партиялардын платформаларында шаарды көрктөндүрүү, билим берүү тармагына көңүл буруу, мектептерди куруу көрсөтүлгөн. Бирок аны кандай иш жүзүнө ашырат, аны убакыт таразалайт. Ал эми быйылкы жылы курулуш иштерине шаардык бюджеттен 80 миллионго жакын каражат ажыратылган. Демек айтылган убадалардын аткарылуусуна шаардык бюджет тартылыштык кылат. Партиялар өздөрүнүн программасында каралганда ошол программага жараша өздөрүнүн иш нерчемдери бар партиялардын. Мисалы куруп берем дегенден кайсы эмеден бюджетти бардык партиялар эле билет. Бүгүнкү күндө бюджет жетиштүү эмес. Ошол нерселер кылганга. Кандай гана шайлоо болбосун, упай топтоо максатында элдин муктаждыгын жоёбуз деп убадалар айтылат. Бирок алардын басымдуу бөлүгү аткарылбай сөз түрүндө гана калды дешет тургундар. Мындан улам айтылган платформаларга элдин ишеними солгундап баратканы байкалат. Шайлоо алдына берген убадаларына ишенесизби? Жок, эч качан. Жок, ишенбейм. Кесине ишенем, баары бирдей эмес, бирок көбүл алдайт да. Байгылуу убадалар болсо керек. Азыркы айтып аткан убадаларга ишениш кыйын. Себеби адамдар ушу оозу менен басып калды азыр. Сөз менен баары жокты жайлап калган заман. Жогору кеңешти ham көрүп атасыздар, баарыңыздар. Жогору кеңешти ham эле баары сөз. Бул Жалал-Абадтын кеңешиден эмне болмаган энди. Убаданы баары эле бере берет экен бул. Баарыны келе укмуш. Айда алып берип атат да баары. Анан кийин жоголуп кетип атат. Белгилей кетсек, өлкө боюнча мөөнөтүнөн мурда 20 жергиликтүү кеңеш таркаган. Алар Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ош, Талас жана Чүй облустарындагы айылдык кеңештери. Ал жакта дагы шайлоо 28 майда өтөт. Гүлзада Туробекова, Алымбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Жалал-Абад.